Танкалык биатлон жеңүүчүсү Сержант Жаңыбай уулу Тилек. Бул Бакай Ата районунун 26 жаштагы тургуну Тилек Жаңыбай уулу. Ал орто мектепти бүтүп, жоокердик милдетин өтөгөн соң Баткендеги Бузум чек ара заставасында кызмат кылган. 2022 орун алган Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышуудан улам баатырларча курман болгон. Тилек Жаңыбай уулунун сөөгү Атабейит мемориалдык комплексине коюлган. Андан тышкары өзү жашаган Кыргызстан айылынын бир көчөсүнө ысымы ыйгарылып, баатырдын эстелигин тургузуу үчүн эс алуу паркынан жер берилген. Баткенде контракт менен калып иштеп аткан 7 жыл болгон. Ошо менен быйыл үйлөнөм деп атканда 2022 отпускка келмек октябрда. Ушунда эме болуп кетти, кабаланды. Прапорщик болуп иштеп жүрүп танкага барды да, жанагы Москвага. Аяктан келип биринчиликти алгандан кийин эле ошо жакта окшойт да, танкага айдайм деп. Кел десем болбойт. Рахмат, ошо эл бар экен, жок бар экен. Айлык өкмөт, акимдер иш өкмөт жагынан берип атат. Өлкөнүн коопсуздугу, элдин тынчтыгы үчүн баатырларча курман болгон Тилек Жаңыбай уулунун үй бүлөсүнө камкордук иретинде Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун Талас облусундагы филиалы тарабынан акыркы үлгүдөгү сыналгы жана өлкө боюнча көрсөтүлүүчү каналдардын топтому Зор ТВ приставкасын белек кылып, интернет байланышын акысыз туташтырып беришти. Дигитал касса деген проект Кыргыз Телеком боюнча жүрүп атат. Ошондо буюрса мына биринчи этап менен Талас району менен Манас району кетип атат. Ошондо эң алыскы айылдарга, мектептерге, айыл өкмөттөргө, ФАПтарга интернет коюлат. Анан алка жетсе элге да таралат да. Бүгүнкү күндө Кыргыз Телеком ишканасы тарабынан алыскы аймактарга интернет чубалгыларын тартуу иштери активдүү жүргүзүлүүдө. Буга чейин Ору айыл аймагынын Кыргызстан айылында гана интернет тартылган болсо, эки тараптуу келишимдин негизинде эми айыл аймактын калкы толугу менен интернет байланышы менен камсыз болору пландалууда. Интернет булагы Кыргызстан айылында эле болгон. Андан кийин кайра биз Телеком келишиминин негизинде биз ошол айыл аймактарга кийинки айылдарыбызга Жоңгоргон айылына, анан 1-май айылына интернет булактарын орнотуп баштадык да, келишим негизинде. Азыркы күндө ошол Май айылында толук киргизилди. Андан башка 31 абонент кошо тартылды. Жоңгоргон айылына дагы тартылды. Бүгүнкү күндө Ор айыл аймагындагы 3 айыл интернет менен камсыз болуп турган убагында. Бул күнү ошондой эле Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун Талас облусундагы филиалы тарабынан Бакай Ата району Май айылындагы аз камсыз болгон бир үй бүлөгө акыркы үлгүдөгү сыналгы жана өлкө боюнча көрсөтүлүүчү каналдардын топтому Зор ТВ приставкасы белекке берилип, интернет байланышын акысыз туташтырылды. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Бакай Ата району.